Мисалы сиз өзүңүз белгилеген дача суу каргашасы, ошол түштүк түндүк Атандаш автоунаа жолу, Ысык көлдөгү ат майдан, Датка кемин электр чогултушу жана башка 10 чакты ошол тергөөсү аяктабаган жазык иштердин аягына чыгышына бир мындай тоскоолдуктар болуп жатканын, анан аны бир жыйынтыгын чыгарабыз дегендей бир пикир айтпадыңызбы отчетуңузда? Эмне тоскоолдук бар экен, анан аны канчалык кайра сиз айтып аткан бир жыйынтыкка жетүү үчүн реалдуу кандай кадамдар жасалат? Албетте бул биринчиден биз мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордонунда бул ошо дача суу сиз айтып аткан кылмыштуулук боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы аз билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Бизде коррупциялык бөлүм менен текшерип, кылмыш аныкталса козгоп туруп гана тергөө органдарын өткөрүп беребиз. Тергөө органдарын тергөөнү көзөмөл кылат прокуратура. Көзөмөл кылганда бул формалдуу гана органга айланып калыптыр. Бүгүн сен көрсөтмө бересиң, тергөөчүнүн өндүрүсүндө 300-400 иш турат, ал көзөмөлүң аткарылбайт да. Ошондуктан азыр сиз эсептеп кеткен, айтып кеткен иштер эмес, андан башка биздин укук коргоо органдардын өндүрүшүндө турган актуалдуу кылмыш иштерин бүгүн тергөөсү аяктабай атат. Буга чейин да өнөкөт болуп калыптыр да, кыргызчтагы кылмышты мөөнөтүн сактоо, мөөнөтүндө сотко кетирүү, сотто мөөнөтүндө каралуу деген эрежелер бузулуп калган да. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундоп атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу, мына эми Конституцияда алкагында бизге тергөөнү берет деп атат. Тергөөнү берсе биз албетте баягы жеке менчиктерди тергебейбиз. Бизде баягы оор кылмыштар, бул жооптуу кызмат адамдары, экономикалык кылмыштар, ошого байланышкан категорияда иштерди алабыз. Ошондо жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот да.